дагы уюштуруп алып. Нарын жергесинен келген Мыскал Байгазиева доорду өзгөрткөн аял лидерлиги 100 жыл форумунун ардактуу мейманы катары чакырылган. Ал Нарындагы мектептердин биринде 30 жыл мугалим болуп иштеген. Аны менен катар бир учурлары аялдарга көп көңүл бурулбай, өз укуктарына ээ боло албай калган кездерде жеке жардамын берип, алардын укуктарын коргоого салымын кошкон. Мен болсо ошол аялдардын укугун коргоп, ошо өздөрүнүн коом өзгөргөндө жерге болгон укуктар бардыгы жеке менчикке өткөн убакта аялдар өз укуктарына ээ боло албай калган учур болгон. Күйөөсү өлүп калса же ажырашып кетсе, үй мүлкүнө ээ боло албай калышкан. Ошондой эле жер реформасы болуп, жер бөлүнбөдү эле. Мына ошо жерге да ээ боло албай калышкан. Мына ошондой аялдарга окууларды жүргүзүп, өз укуктарын кантип коргош керек. Ошол Эл Атайын коомдук бирикмеси менен бирге эле мен аялдар аксакалдар сотунун мүчөсү, кийин төрайымы да болгом. Форум өлкө башчы Садыр Жапаровдун атынан мамлекеттик катчы Сүнбек Касманбетов окуп берген куттуктоо сөзү менен башталды. Президенттин катында кыргыз аялдарынын эрктүүлүгү, акылман, чыдамкай жана мээримдүү болушканы белгиленген. Кыргыз аялдарынын орду эч качан үй менен эле чектелбей, аларда коомду алдыга сүрүгөн чоң күч бар экени айтылган. Ошондой эле аялдардын укуктарын коргоо жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн дагы да иштер улантыла берерин билдирген. Сиздердин чыдамкайлыгыңыздар, мээримиңиздер, акылыңыздар жана күчтүү духуңуздар өлкөбүздүн келечегинин түпкү негиздеринин бири. Сиздердин ар бириңиздердин ийгилиги бул бүтүндөй өлкөнүн ийгилиги. Сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ар дайым ишенимдүү жолдошторду жана жетишкендиктерди каалайт. Сиздер бар жерде жылуулук, камкорлук жана чыныгы өзгөрүүлөр болот. Терең урматтуу менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу аялдардын эл аралык күнү менен куттуктап, эзелтен кыргыз эли аялзатына өзгөчө аяр мамиле кылып, коомчулуктагы ордун жогору баалап келгенин баса белгиледи. Аны менен катар соңку 100 жылда кыргыздын кыз келиндери ар кыл тармактарда эмгектенип, эркектер менен эри шаркак эгемен мамлекетибизди түптөөгө катышканын эске салып, ал тургай гендердик теңчиликти камсыздоо багытында жүргүзүлүп жаткан биздикиндей саясат алдыңкы өнүккөн Европа өлкөлөрүндө да жок экенин кошумчалады. Мына кече жакында Европа парламентинин депутаттары кабыл алды. Ошол жерде биз кыргыз аялдарына болгон саясатты айттык. Гендерлик саясат боюнча суроо биз айттык, биздикинде гендерлик теңчилик керек болсо өнүккөн өлкөлөрдө, ошол Европа өлкөлөрүндө, жана болсо Германияда дагы, Францияда дагы, Англияда да жок. Мына биздин парламентте аялдарга ар бир үчүнчү орунду квоталап берип атабыз. Ал бир да өлкөдө жок. Бизге гендерлик үйрөтүү мамлекеттин бири да жок. Аялдардын кабилетинде үй бүлөдө, жумушта, илимде, саясатта, билим берүү жана бизнесте айтор бардык тармакта процессти алдыга жылдыруучу зор күч бар. Мындай пикирди эмгек министри Равшанбек Сабиров белгиледи. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Кыргыз Республикасынын автономиясына 100 жылдык юбилейди да өткөргөнбүз. Албетте ошол алкагында мына 1925 жылда 105 биздин аялзатыбыздан катышып, ошондо биринчи ошол конференция болгон экен. Бүгүн мына 100 жыл толуп отурат. Белгиле кетсек, эгемен Кыргызстандын тарыхында өлкөнү 1 жылдан ашуун аял президент башкарган. 2010 жылдагы ыңкылаптан кийин убактылуу өкмөттүн тушунда Роза Отунбаева президент болуп турган. Ал эми өлкөдөгү 7 миллион 200 миң калктын 50%дан ашыгын аялдар түзөт. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.